ولا ريب أن أسباب المحبة ترجع إلى أنواع الجمال والكمال والنوال كما قرره الإمام الغزالي رضي الله عنه وغيره. İmam Gazali жана башка алымдар bir чындыкты жарыкка чыгарган. Ал чындык кандай чындык дейт? Махабаттын себептери дейт. Шексиz түрдө сулуулуктун түрлөрүнө, толуктуктун түрлөрүнө жана берүүнүн түрлөрүнө такалат да. Сулуулук көркөмдүк. Адамдардагы көркөм сөзгө, көркөм гебетеге карап бирөө сүйүп калды манан көрсө жаман экен дейт. Демек гебетедагы мааниге көркөм сөздү сүйүп калат бирөөлөр. Эгерде ушундай бир көркөм адамдар башында көркөм болот, анан бир 15 мүнөт сүйлөшкөндөн келе сурак болгон жана көркөмдүк мамилеге айланып калат. Анан көркөм адамдар менен сүйлөшүп отурсаң, акылы тунук болсо карап отуруп жанагы адам көзүңө көркөм көрүнүп кетет. Ушундай эмеспи? Демек сөздүн көркөмдүгү, кийимдин көркөмдүгү, кебетенин көркөмдүгү, айтор адамдар көркөмдүгү байланып сүйөт бир нерселерди. Жаратылыштын бир еврей Москвич келген сүйлөп атат, мен Американын көркөмдүгү жакты, Москвага баргым келбей калды. Көркөмдүктү адамдар сүйөт. Анан толуктукту сүйөт, урматтуу бир туугандар. Толук эр жүрөк болгон, толук берешен болгон, толук илимдүү болгон. Эми толук дегенде көбүрөөк деген сөз да. Экөөнү эмнеге муну көбүрөөк анткени илими көбүрөөк мунуку, такыбалыгы көбүрөөк мунуку, мунусу көбүрөөк. Айтор адамдар толук жакшы көрөт. Же бергенди жакшы көрөт. Убактысын бергенди жакшы көрөт. Эмнеге Абдулла шейх жакшы көрөт элек? Абдулла шейх анткени өмүрүн динге берип койгон адам үчүн ошону дегеле бир жаман көргөн бирөөнү көрө элекмин мен. Не үчүн? Анткени ал өзүн толук берген адам. Берген. Ушундай да. Bir adam жомарттык үчүн жакшы көрүлөт, башка бирөө эр жүрөктүүлүк үчүн, башка бирөө колунан келип туруп өч албагандык үчүн, башка бирөө илим үчүн, башка бирөө кичипейилдүүлүк үчүн, башка бирөө ибадатка бекем болгондук үчүн, башка бирөө такыбалык үчүн, башка бирөө акылы толук болгон үчүн, башка бирөө түшүнүгү көп болгондук үчүн, башка бирөөнүн адеби толук болгондук үчүн, башка бирөөнүн кулук мүнөзү сонун болгондук үчүн, же бирөөнүн тили баянаттуу болгондук үчүн, же болбосо болгон мамилеси башкаларга таттуу, жылуу болгондук үчүн, же бир жакшылыктын себеби болгондук үчүн, көп жакшылыктын ээси болгондук үчүн, же ырайым боорукер болгондук үчүн дейт. Бирок ушулардын бардыгы ар адамда бирден чачылынган. Болбосо адамдарда ынтымак достук болбой калат эле, сүйүү береке болбой калат эле. Ушулардын бардыгы чогулуп келип пайгамбарыбызда толук түрдө бар дейт. İnsanlarga берилген толуктук пайгамбарыбызда гана бар. Калгандарда 2 бар, 3 бар, 4, 5 бар, 6 болсо гений болуп кетет ушундай. Бирок бардыгы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда гана бар дейт.